Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Борбордук телеканалынын эфиринде кайрадан күндүн темасы назарыңыздарда. Студияда мен Темирлан Сейитбек уулу. Бүгүн биз сиздер менен талкуулай турган темабыз медициналык жааттагы окуу жайлар кече жакында эле аккредитациядан өттү. Аларга коюлган талаптар, алардын ишмердүүлүгүнө эл аралык көз карандысы уюмдардан жана дагы ушул сыяктуу агенттиктерден көз салып тийиштүү жактарга өздөрүнүн сертификаттарын ыйгарды. Алардын ичинде Сатканбай Тинтишев атындагы Азия медициналык университети дагы катышып, өзүнүн тийиштүү талаптарына бардыгына жооп бергендигине байланыштуу сертификатка ээ болду. Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо боюнча агенттиги мамлекеттик эмес мекеме болуп саналат. Бул агенттик аккредитациялоо аркылуу Кыргыз Республикасында кесиптик техникалык билим берүүнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында түзүлгөн юридикалык статуска ээ жана коммерциялык эмес уюм. Агенттиктин ишинин максаты билим берүү уюмдарын институционалдык жана программалык аккредитациялоону жүргүзүү, билим берүү программаларын жана кесиптик билим берүү уюмдарын аккредитациялоонун методологиясын, технологияларын, стандарттарын жана критерийлерин иштеп чыгуу болуп саналат. Аккредитация билим берүү программаларынын сапатын жана билим берүү мекемелеринин ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Ал эми миссиясы эл аралык жана илимий тажрыйбалардын негизинде окуу мекемелеринин жана билим берүү программаларын көз карандысыз аккредитациялоо жолу менен Кыргызстанда билим берүүнүн сапатын жогорулатуу. Ошондой эле жогорку билим берүүдөгү сапатты камсыздоо агенттиктеринин эл аралык тармагы дүйнө жүзү боюнча болжол менен 140 өлкөдө билим берүүнүн сапатын көзөмөлдөө үчүн улуттук аккредитациялоо органдары жана академиктер менен тыгыз кызматташып, сапатты камсыздоо боюнча эл аралык органдын мүчөсү. Агенттиктин сайтында жазылган маалыматка ылайык, Кыргызстанда 30дан ашуун билим берүү мекемелери аккредитациядан өткөн. Анын ичинде Сатканбай Тинтишев атындагы Азия медициналык институту өздөрүнүн билим сапатын сынап көрүү үчүн билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо боюнча агенттигине кайрылып, жогорку деңгээлде аккредитациядан өткөн. Азыркы тапта Сатканбай Тинтишев атындагы Азия медициналык институтунда 5000ден ашуун студент билим алат. Бул сертификат эмне болгон сертификат, анын өзгөчөлүгү жана башка ушул сыяктуу суроолорго университеттин директору Тойчубек агабыз менен кенен маек кылалы. Саламатсызбы? Студиябызга келгениңизге чоң рахмат. Ага, жогоруда эле айтылгандай, бул медициналык окуу жайларга болгон талаптар күч, мамлекет тарабынан дагы жана дагы эл аралык уюмдар тарабынан дагы күч. Ушул аккредитациядан өтүү үчүн кандай талаптар коюлду эле? Эң алгач бир 5 мисал келтирсеңиз. Эми аккредитациядан өтүш үчүн булар адегенде бул международный аккредитация требует этти да, Пакистан жакта, Пакистан, Индия жакта. Ошон үчүн биз мурун өткөнбүз, местный өткөнбүз, Эдинтен өткөнбүз, программный. Анан кийин АОПОД өткөнбүз, агенттигинин институциональный 5 жыл өткөнбүз. Андан кийин биз өттүк, международный аккредитация өттүк, агентство НАРдан өттүк, Казакстандан. Аяктан 1 жыл өттүк. Анан кийин биз кайта ойлонуп, кайта агентствого кайрылдык, АОПОго. Бирден 3 программа өттүк. Дарылоо 6 жылдык, дарылоо 5 жылдык, анан стоматология 5 жылдык. 3 программа өттүк. 3 программа өткөндө анан кийин дагы өттүк, 2 программа өттүк. Программный, анан кийин институциональный международный өттүк да. Өткөндө бизге комиссиялар келди, Америкадан келди, Индиядан келди, анан кийин Пакистандан келди, анан дагы биздин биякта местныйларда аларга кошулду. Себеп дегенде алардын ошо студент ал тараптын жарандары бул жакка келип студент болуп билим алуусуна алып жаткан жерин менен таанышып, андан сырткары сиздердин дагы бул сураныч болгон экен да, ошондо өткөрүп текшерип берүү боюнча. Келип булардын баары таанышты, келип биздин окуу жайды көрүштү, таанышты, окуу жайды көрүштү. Биздин өзүбүздүн медцентрибиз бар, аны көрүштү. Медцентрде 18 адистик бар, ошол жерден биздин студенттер практика өтөт. Жанагы ишмердигин практиканы өтүп үйрөнөт да теги. Врачтар прям болгондо ошо карап турушат, ушундай практика өтөт. Андан башка биздин практика өтүп турган жанагы институттун жанында ысык ата больницасы бар. Көбүнчө ошол жерден өтөбүз барды практиканы. Хирургиядан, акушер-гинекологиядан, анан кийин внутренний болезньден
бүт жаңы жақтан өтөбүз да студенттер ушул студенттер баягы эми студенттер жалаң теория болбош керек да, практика болуш керек да, практика жүзүндө өтүш керек да. Анан кийин бул врач болгондон кийин дагы биз даярдап аткандан кийин бул жакшы врач болуш керек, барып өзүнүн элине жерине кызмат кылыш керек да, жакшы кызмат кылыш керек да. Ошон үчүн биз көбүнчө практика жагын көп буруп атабыз. Андан карай өзүбүз мынакей ага карабай биз дагы өзүбүз больница салып атабыз. 550 койка бар, мынакей Люксембург. Азыр уже тиги бир корпусу бүтөйүн деп калды, уже бүтүп атабыз деп жаңадан салып атабыз да, өзүбүздүн студенттер ошол жерден өтсүн деп атабыз. Анан кийин биздин эмелерди жанагы өзүбүздүн имаратыбызда эме бар, тиги симуляцион центр бар. Ал центрде эмедеги муляждар бар, акушер-гинекологияныкы бар, урологияныкы бар, внутренний болезни бар дегендей, стоматологиядан бар. Ошол жерден келип студенттер ошо муляждан келип тренировка кылышат. Например, операция болсо кесип, тигип үйрөнүшөт да. Укол сайып, давление ченеп ошол жерде үйрөнүшөт. Мурда дагы өткөн учурларда баягы мындай айтканда моргко барып ошол жактан практика өтүп ушул сыяктуу эмеспи? Азыр моргко барбай калабыз. Моргко болбойбуз. Азыр биздин эмебизбе жанагы анатомический стол пирого деген ушундай чоң эме компьютер сыяктуу столдор да бар да. Ошол жерден барып нервни өзүнчө көрсөтөт, нервни сосуддар өзүнчө көрсөтөт, жанагы мышцалар өзүнчө бүт органдар кайсы орган болсо ошондо студенттер ошону көрсөтүп берет. Ошону көрсөтүп өтөт, анан кийин ар бир эмеде ал ошо жанагы стол пирого телевизор менен сайт этилген, бияктан көрсөтүп атат, алар студенттердин баары телевизордон карап көрүп турушат. Ошо чет элден келген уюмдун өкүлдөрү башкысы эмне талаптарды койду? Талаптарды коюп биз сапаттуу билим бериш керек да. Сапаттуу билим бериш керек. Булар билим алганы келди да, окуганы келди. Ошон үчүн ушундай биз сапаттуу окутуш керек, жакшы врач кылып чыгарыш керек аларды. Өзүнүн элине барганда кызмат кылганда. Мисалы алардын коюлган талаптарынын эң маанилүүсүлөрүнүн бир үчөөнү мисал келтирсеңиз, ошолордон мисалы жооп берип. Алардын маанилүү мына бизден бүтүп баргандан кийин алар, бүтүп баргандан кийин өздөрүнүн окуп өтөт дагы. 2 жыл дагы өтөт. Өтүп ошол жерден ординатура окуйт да, ошол жерден өтүп. Эми кээ бир окуучулар кээ бир институтка өтпөй калыптыр ушундай. Ошон үчүн баягылар мурун талап койду да ушундай. Силердин студенттериңер начар окуйт экен деп. Биздики начар окуган жок, биздики жакшы окуп атат. Биз жакшы окуп, биздин окуган студенттердин баарынан ушу өтүп атат. Биз быйыл 10 выпуск кылдык. Мынабыркы. 10 выпуск чыгардык да врачтарды. Барып эми өзүнө Индия өзүнө барат, Пакистан өзүнө барат, өздөрүнүн комиссиясы бар. Ошо комиссияга барып туруп алар окуп, ушу өтүп кетиш керек да. Өтүп андан ары окуусун бүткөндөн кийин врач болуп иштеп кетиш керек. Мисалы, сиз жана жогоруда айттыңыз го, бул жакта Люксембургка дагы бейтапкана салынып жатат депчи. Анан студенттердин басымдуу бөлүгү ошол жактан практикадан өтүп, айрым учурларда ошо окуусун бүткөндөн кийин иштеп калган мүмкүнчүлүк барбы? Бул чет мамлекеттен келген эмес, биздин жарандарыбызга. Биздин жарандар мүмкүнчүлүк бар, иштеп калышат. Бүткөн жарандар биздики иштеп атат азыр тиги. Мен билгенден мына Воронцовда иштеп атат. Ошо больница иштеп атат бир. 2 адис бүткөн окуучу иштеп атат биздин жарандардан. Эми биздин окуу жай эмеде да, чет элде окуйт да. Чет элдиктер басымдуу. Чет элдиктер анан кийин чет тилинде окуйт да. Чет тилинде окуйт. Ошон үчүн көбүнчө биздики Пакистан менен индустар окуйт. Биздин элдикте азыраак да. Ошо сиздердин университетте студенттерди кабыл алуудан мурда дагы ушу мугалимдердин окутуусу, мугалимдердин билим деңгээли күчтүү болуусу биринчи жолу коюлса керек, чет тилди толук түрдө билибиз керек. Туура биздин мугалимдер бартан бизге окугаларда биз өзүбүздүн комиссиябыз бар. Комиссиядан өтөт. Чет тилди жакшы билиш керек да. Уровень баягы знаниясын карайт да, карап ушунда. Анын үстүнө медициналык жаатта. Медицина жакта. Эмчинден анан кийин өзүбүз да окутабыз аларды. Өзүбүздө курс бар, өзүбүз да окуйт. Алар өздөрү да окуйт, Анан кийин жыл сайын жанагы эмесин билимин окуп турсалар, повышение квалификацияга барып турат. Биз жиберип турабыз. Ар бир 2 жылда окуп турабыз. Ошол аккредитацияга дагы Кыргызстан боюнча канча университет катышты? Жана өткөндөр болду, өтпөй калгандар болду деген сыяктуу. Мен билгенден ушу мына жакын арада ушу
5-6 университет катышты. Бүт баягы өкмөттүкүнөн да баягы Мединститут катышкан, өткөн тиги КырСУ катышкан, ОЖГУ катышкан, Жалал Абад катышкан. Биз Азиатский Мединститут катышты. Салымбек университети катышты. Анан кийин медицинский университет катышты. Жумалиевдин университети катышты ушулар. Ошо катышты бар тени. Баары эле өттү. Өттү алар дагы, алар да өттү. Мисалы бул сиздердин университеттин басымдуу студенттердин басымдуу бөлүгү чет элдиктер эмеспи? Чет Анан ошо жыл сайын канча квота, канча орун берилет же орун чектөө жокпу? Кабыл алуу? Жок, бизде сама квота бар. Мисалы тиги эмелерди 5 жылдыкты, 5 жылдыкты квота 3,5 миң алыш керек. Тиги 6 жылдыкты 2 миң киши алыш керек, ушундай. Стоматологдон 200 алыш керек квота. Аларды ашырбайбыз биз. Ашканга болбойт. Жатакана маселеси кандай? Мисалы чет элден келген жарандарга бул жакта батире алуу, батире алганда дагы малдыкта коопсуздук деген бар, жана башка. Ал эми ошо жатаканага көйгөйүн чечип берсеңиздер, алар жоң келип атсаар. Бизде жатакана бар, 2 миң орун бар жатакана. 2 миң орундуу жатакана. 2 миң орун жакын. Ошо жатаканага жайгаштырабыз. Аерде биздин эмелерде кураторлор бар. Анан кийин кароочуларыбыз бар, карап турат, постоянно карап турат. Ал ошо жатакана алардын жылдык төлөгөн контрактынын ичиненби же? Жок, алар жылдык контрактынын ичинде. Чогуу. Жатакананын кошо. Баары ошонун ичинде, Түшүнүктүү. Ал эми ошо жылдык контракт чет элдиктерге жана ушу биздин жарандарга айырмасы барбы? Бар. Чет элдиктер $3,000 төлөйт. Доллар менен. А биздикилер болсо сом менен төлөйт. Кыйла жардам болсо керек. Арзан 60 миңге чейин төлөйт. Дагы бир кандай жаңылыктар, кандай жаңылануулар, мисалы медицина, техникага байланыштуу да чынындачы. Анан техника жыл санап, күн санап өсүп атат. Дүйнөчү. Анан ошого бир дүйнөнүн талаптарына дал келгендей болуп, анын үстүндө дагы бул чет элдик студенттерди кабыл алгандан кийин бул университет күн санап өсүш керек го. Буга кандай пландар бар бир алдыда? Пландар бар биз, потому что сиз туура айтып атасыз, эмелер өсүп атат, наука өсүп атат, потому что медицинада өсүп атат деген. Ошондо жабдыктар дагы баягы мурун калгандар эскирип калат. Жаңы современный оборудование алып атабыз биз. Оборудование алып, ошол именно ошол оборудование бар иштешет да. УЗИ аппараты алабыз, например, эхо алабыз, ушулар бар, современный аппараттар. Рентген аппараты алабыз, бар, цифровой бар. Ошо менен карап үйрөнүп атышат бар. Студент десе эле көп эле баягы бир лекция көчүргөндү элестетишет да, чынындачы. Ал эми сиздердин университетте студенттер кадимки эле чоң эле медайымдар, акылатчандардай болуп иш алып барышат экен келен эле. Ошо техника жооп берет экен да. Ооба. Булар практика жооп берет, тиги эме мугалим менен кошо барат да больницага. Мугалимге барып, мугалим жанагы оор кишини көрсөтөт. Жаңызын койдуртат ушинтип. Тагыраагы жумушту студенттик партадан эле баштайт экен. Ооба. Потому что биз көбүнчө жанагы практика жагына көңүл буратабыз. Булар үйрөнүш керек, кол үйрөнүш керек барат, үйрөнүш керек да. Иштеп кетиш керек да. Институт бүткөндөн кийин бул иштеп кетиш керек да, бала. Мисалы ошо сиздерге келген студенттер бул жакты бүтүп, анан өздөрүнө барып дагы тийиштүү тесттер тапшырат деп жатпайсызбы? Канча пайыздык өлчөм менен ошо өтүп кеткендер болду? Сиздер эми аны мониторинг кылып турсаңыздар керек. Биз мониторинг кылып турабыз, потому что биздин маалымат боюнча 90% өтүп атат биздики. Сиздердин университет. Биздин университеттер. Биздин Азиатский медицинада бүткөн окуучулар 90% бүтүп атат. Өтүп атышат. Кече жакында дагы бир студенттериңиздер жакшы бир жетишкендиктерге жетти деген дагы бир жаңылыктар чыгып жатты социалдык тармактарда. Бөлүшө турган жаңылыктарыңыз барбы студенттериңиздер менен сыймык? Эми биздин студенттер жанагы уже көп жылдан бери тиги менаки лучший студент СНГ деген нам алып атат биз. Эме катышып, симпозиумга катышып, научный конференцияга катышып. Биздин студенттер тиги межвузский эмеге олимпиадага катышканда биринчи орун алып атышат биздин студенттер. Бул дагы мен ойлойм ушул окуунун жакшы сапаттын белгиси деп.
Ага, мисалы бизге Пакистандан көбүрөөк студенттер тартылат да, тагыраагы ушу медицина жаатында, юридика же башка жагына эмес. Мисалы дал ушул медицина жагына көп тартылат да. Себеби эмне? Эми өзүңүз билесиз. Ошондой юрист окуса, ошол эле математика, башка деле жактарды тандап окуса болот эле да. Эмне үчүн медицина жана Пакистан? Эми өзүңүз билесиз, врач деген ар дайым эмеге оор кишиге жардам берет да. Колусун жардам берет. Анан кийин эми тиякта эли көп да, эли көп. Бул адис жетишпейт. Ошондон анан кийин өзү жакшы көрөт да, сүйөт бул адисти. Врач болоюн дейт, элге жардам берейин дейт, элимди дарылайын дейт ушундай. Эмне үчүн Казакстан эмес, эмне үчүн Россия эмес, Кыргызстан? Көбүнчө басымдуулугу. Бияк келип атабы? Бияк келип аткан өздөрү тандайт да. Биз, потому что биздин институт международный эмеде бар да тиякта. Илим турат биздин институт, ошо баягы өткөндө. Институттардын аты илим турат да, например. Казакстандык, Россия, Кыргызстандык, ошондо Кыргызстанда турат. Артыкчылыктары бар демек. Артыкчылыктары бар. Азиатск медицина саткымай тентиш атында илим турат ушундай. Баары эле ушу биздин институтка келебиз дейт, ушуну баары эле. Азиатский институтта окуйбуз дейбиз. Эми баарын ала албайбыз, бизде квота бар да. Ошол өзүңүз айтып жатасыз, тигил жакта илим турат, анан аларга мындай университеттин артыкчылыгы бар үчүн келебиз деп жатышат депчи. Мактана турган бир 3 мисал келтирсеңиз. Артыкчы келе турган эме биз Башка университеттердин өзгөчөлүктөрүнө. Эми биз келгендердин баарын жатакана беребиз, бир. Контракт ичинде. Контракт ичинде. Экинчиден жанагы эме булар биз артыкчылыгы сабакка баары катышат, кое бербейт. Талап койгонбуз. 99% сам посещаемость. Талапты ушунда катуу койгонбуз. Биз текшерип турабыз. Текшерип. Ар бир мугалимдерди текшеребиз, тиги эмени окушуна текшерип турабыз. Сабактын астына баштарда текшерип турабыз. Анан кийин биз эме койгонбуз мында сапат, билим берүү сапат татыктуу болуш керек деп. Жакшы бериш керек билимди. Ошончо жерден бери келгенден кийин татыктуу кеч керек экен. Татыктуу кеч керек. Мугалимдерден талап кылабыз, окуучулардан талап кылабыз, студенттерден. Силер эмне келдиңер? Силер окуганы келдиңер, билим алганы келдиңер. Сиз окугула дейбиз. Ар бир эме сабактын алдында биз өзүбүздүн идеологиябыз бар да. Ошо идеологияны дайыма айтып турабыз. Ал эстетип турабыз, сиз эмне келдиңер деп. Şu студент менен мугалим кайсыл учурда университеттен чектелиши мүмкүн? Чектелишти кандай? Четтелиши мүмкүн. Кандай учурда? Кандай? Мисалы сабакка канча жол келбей койгон ушу сыяктуу бир эрежелер бар да сөзтө. Эреже болмойм, баягы кыргызча сөз бар го, кейс казык күчтүү болмойм. Токмой. Эми бул бизде студент сабак кое бербейт, студенттер биз кое бербейт. Кое бербейт, андайга жол бербейт. Кое бербейт. Только ооруп калып себеп болуп калса кое берет. Мында кое бербейт. Биз абдан талапты катуу коебуз. Эгерде кое берип койсо, анан отработка кылыш керек аны. Жазыш керек, анан кийин мугалимге жооп бериш керек. Тим эле жазып койду, жооп берет анан, карайт анан. Ошол талаптарды биз катуу. Биз баягы билим берүү системасында чын айтканда системасын өзгөртүшүбүз керек, жаңылашыбыз керек. Ошол эле мектептеги бала бакчадан баштап чоң университеттерге чейин билим берүү системасын өзгөртпөсөк болбойт. Артта калып баратабыз, баягы союз системасы менен эле иштеп жатабыз деп четинен эле кыйкырып айтып атабыз да. Ошол эле илим жаатындагы эксперттердин дагы айтып келишет. Буга министрликтин эле өзү мойнуна алган жайы бар. Билим берүү системасын, окутуу системасын жаңыландууда башкача бир мындай айтканда подача дейли. Кандай бир өзгөчөлүктөр бар ушул системада? Эми бул өзгөчөлүктөргө биз мынарки эмелер салттуу билим берүүдөн сырттап. Программаны биз ар жыл сайын эме карап турабыз. Эмеге карап, жанагы наукага карап кирип турабыз. Корректировка кылып турабыз программаны. Лекциясы дагы, практикасы дагы карап турабыз. Ошого карата сабак жүргүзөт мугалимдер. Эфирдин жыйынтыктоочу минуталар келип калды. Жыйынтыктоочу сөзүңүз. Эми жыйынтыктоочу бизге келген студенттер, чет элдиктер, булар эми бизге өзгөчө келип атышат, билим алалы деп келип атышат. Билим алалы, жакшы врач бололу деп. Биз ошо койгон талапты биз дагы катуу кармап атабыз. Буларга жакшы сапаттуу билим берели деп.
мұғалімдеріміз дагы, окуучуларыбыз дагы алардын баарында биз көзөмөлдөп турабыз. Чоң рахмат. Тартип бар жерде сөзсүз түрдө ийгилик болот дейсизби? Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда медициналык окуу жайларды аккредитациялоо боюнча сөз кылдык жана андагы бир мисал кылып Саткынбай Тинтишев атындагы Азия медициналык университети тууралуу сөз болду. Андагы окуу студенттерге болгон талаптар, студенттерге жаккан тараптары жана дагы артыкчылыктары тууралуу сөз кылдык. Сөз түрдө талап болгон жерде гана ийгилик болот дейт. Аман туруңуздар.